Assalamu alaikum YouTube көрөрмандар жана менин подписчиктерим. А дегенде эле Porter'den баштасак. Porter чыгарылган жылы 2003, объему 2,5, 2,5, расход 7,8 экен, ценасы 800 миң экен. Азыр бааларында окутам. Ээси жоктугуна байланыштуу мынакей номерлерин жазып алсаңыздар болот. Азыр каптал көрүнүштөрүн болушунча тартууга аракет кылам. Каналдан алыстабай, подписка баса элек болсоңуз басып, колокольчикти басып коюуну унутпаңыз. Болушунча каптал көрүнүштөрү мынакей айдаганга аябай сонун машина, состояниясы көрүнүшүнөн идеалга окшойт экен. Назарыңыздарда дагы бир Porter чыгарылган жылы 2019 экен, газ экен. Азыр жанына барып көрсөтөм, каналдан алыстабаңыздар. Ээси жоктугуна байланыштуу мынакей кагазы чыгарылган жылы 2019, объем 2,5 дейт, расход газ экен, коробка механика экен, ценасы договорный и телефон номерлери. Азыр каптал тарабынан да көрсөтөм. Мынакей каптал тарабынан үстүнкү борту жок экен, аябай мингенге эң сонун машина экен. Кызыккандар болсо жанагы номерлерге чалсаңыздар болот. Назарыңыздарда Wabo чыгарылган жылы 2011, объем 0,8 экен. Ээси жоктугуна байланыштуу барып кагаздарын окутайын азыр. Мынакей жанагы эле Wabo, год выпуска 2011, объем 0,8 и газ экен, коробка механика экен, телефон номерлери баасын жазбаптыр, договорный окшойт. Каптал көрүнүшү. Назарыңыздарда Hyundai 65 грузовой машина чыгарылган жылы 2009 экен. Азыр кеңирээк маалымат алабыз. Каналдан алыстабаңыздар. Мынакей объем 3,9, коробка передача дейт, ценасы договорный, номерлери, каптал көрүнүштөрүн да көрсөтөйүн азыр. Мынакей мунун плюс жагы КамАЗга окшоп көтөрүлөт экен, аябай сонун состояниясы. Назарыңыздарда Mercedes сапог болмокчу. Чыгарылган жылы 1994, объем 2,4, родной мотор дейт, расход 7,8 экен, ценасы 230 миң сом экен. Азыр номерлерин да көрсөтөм, и каптал көрүнүштөрүн да көрсөтөм азыр туугандар. Мынакей механика экен, ценасы 230 миң сом и телефон номерлери. Сапогго кызыккан досторуңуз болсо жөнөтүп коюңуздар. И бир дана лайк басып коюуну да унутпаңыздар. Назарыңыздарда Mercedes грузовой Sprinter болмокчу. Чыгарылган жылы 1998. Каналдан алыстабаңыздар, барып бааларында окутайын. Мынакей чыгарылган жылы 1998, объем двигатель 2,9, расход 10-14 экен, коробка механика, цена 100 миң сом экен. Телефон номерлери и ошка, 2 ошка экен, обмен жолдору каралган экен, договорный ценада экен. Мынакей каптал көрүнүштөрү батышынча болушунча тартып жатам. Гигант сүйүүчүлөр барбы туугандар? Анда эмесе досторуңуздарга да жөнөтүп коюңуздар, гигант сүйүүчүлөрү болсо. Чыгарылган жылы 1988 жыл экен. Азыр барып жакыныраак каптал бөлүктөрүн тартам, каналдан алыстабаңыздар. Гигант сүйүүчү досторуңуздар болсо, ушуну видеону жөнөтүп коюуну унутпаңыздар, жана бир дана лайк басып коюңуз туугандар. Чыгарылган жылы 1988, объем 3 куб, расход 10-14 экен, коробка механика, ценасы 680 миң сом. Еще договорный дагы ценасы бар экен. Телефон номерлери азыр каптал тараптарынан көрсөтөм. Мынакей ушуну гиганттын каптал тараптары. Кимге кызык болсо, ошо телефон номерлерге чалсаңыздар болот. Кезектеги машина Sprinter болмокчу. Чыгарылган жылы 2004 экен. Объем 2,9 экен. Азыр жакыныраак барып тааныштырам. Каналдан алыстабаңыздар. Мынакей кызыккандар болсо, ушу телефон номерлерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Ошол эле Sprinterдин каптал бөлүгү.
Эң сонун портерге көзүм түшүп калды. Эң сонун баада 500 000 сом экен. Кеми бар экен, сүйлөшүү жолдору бар экен. Срочный сатылышы керек экен туугандар. 1997 жылы чыгарылган. Азыр кеңири тааныштырып өтөм, кагаздарында окутуп өтөм. Каналдан алыстабай, подписка баса элек болсоңуз басып, лайктан басып коюуну унутпаңыз. Мынакей туугандар, чыгарылган жылы 1997, объем 2.5, расход 8.9, механика и 5 ценасы 500 000 сом. Мынакей телефон номерлерин окуп алсаңыздар болот. Срочный сатылышы керек экен туугандар. Şu biraz emnesi keseli şu sırtını ele жақсы kılıp sonunu жасап койсоңуздар эң сонун болгуда экен. Коробкасынан проблема жок экен туугандар. Кызыккандар болсо телефон номерине чалып сураштырып баалашып алсаңыздар болот. Сон машинага көзүм түшүп калды туугандар. Портерди караңыздарчы. Портердин эң корозу чыгарылган жылы 2021. Эң кызыгы электромобиль. Эч кандай расход жок туугандар. Болгону машинаны үйгө барып бир зарядка сайып койсоңуз 40 сом, 50 сом тогуңуз кетер туугандар. Бирок зато эң сонун машина. Аз салондорун жана номерлерин окутам туугандар. Каналдан алыстабай подписка баса элек болсоңуз басып, лайктан басып коюуну тууган унутпаңыздар. Жана алмаштыруу жолдору бар. Mercedes Atегого алмаштыруу жолдору бар туугандар. Ценасы болсо договорный. Мындай портерди базар боюнча таппайсыздар туугандар. Мынакей туугандар, ошол эле машинанын кагазын окутуп жатам. Жылы 2021. Телефон номерлери. Кызыккандар болсо чалсаңыздар болот туугандар. Портердин корозу туугандар. Туугандар, автомат коробка экен мынакей көрүнүшү. Азыр руль тараптарында көрсөтөм. Аябай сонун состоянияда. Аласыздар, минесиздер туугандар. Идеальный состояние. Мынакей туугандар, пробеги 165 000 экен. Эң сонун варианты. Заряды толуп турат туугандар. Аласыздар, айдайсыздар туугандар. Мындай сонун портерди базар боюнча эми көрдүм туугандар.